Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруунун алкагында Кыргызстандагы дин таануу жана диний билим берүүнүн тажрыйбасы аталышындагы тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чара дүйнөдөгү жаңы түрдүү диний идеологиялык, радикалдык жана экстремисттик чакырыктардын алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы диний окуу жайлардагы билим берүүнүн абалын, көйгөйлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоого багытталган. 7-8-9 класстар үчүн диндердин өнүгүү тарыхы сабак киргизилген. Ошол сабак бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде өз максатына жете алат, дагы кандай кемчиликтер бар, же кандай өнүктүрүш керек деген максатта ошондой эле жогорку окуу жайларда дин таануу, теологиялык факультеттер бар. Алардын иш алып баруусу, алар иш алып барган натыйжада кандай адистер дайындалды бүгүнкү күндө. Ошол жана дин таануу сабагын берерде теолог адистер таппай калдык да бизчи. Демек факультеттерде кандай жетишкендик, кемчиликтер бар, ошону талкуулоо максатында. Ошондой эле бүгүнкү күндө эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул диний билим берүү тармагы. Бул айтканда медресе, университет, институт, дин жаатындагы алардын шарттарын, сапаттарын жакшыртуу маселеси бар. Себеби баягы радикалдашуу менен туура эмес идеология кирип кетүүнүн негизги себептеринин бири бул диний сабатсыздыкта, диний багыттарды жакшы түшүнбөгөндүк. Аларды жакшы түшүндүрүп, туура багыт берүү бул ошо диний окуу жайлардын болуу өтө маанилүү. Иш-чарага тиешелүү мамлекеттик органдардын, жогорку окуу жайлардагы теология жана дин таануу факультеттеринин, кесиптик билим берүү мекемелеринин, диний чөйрөнүн жана диний окуу жайлардын өкүлдөрү катышып сунуштарын ортого салышты. Мусулмандар дин башкармалыгы медреселерге светтик предметтерди киргизүү менен медресени аяктагандарга мамлекеттик деңгээлде таанылган күбөлүк ыйгаруу керектигин айтышат. Келиңиздер, бизди да таанылып, бизге дагы бир предметтерди киргизип, ал жага дагы ошол предметтерге ылайыктуу баягы педагогикаларды берип, педагогдорду дейли. Анан бизге ошол лицензия берип, анан биздин чыккан кадрларыбыз дагы коомдун ичиндеги мындан ары дагы илимине улантып кетүүгө бир мүмкүнчүлүк бериңиздер деп, колледждик деңгээлде болобу, кандай болсо дагы бизге жардам бериңиздер деп, азыр ушуга биздин мындай айтканда буга чейинки басып өткөн жолубузду мындан ары улантууда ушуга кадам койдук. Кошуна мамлекеттер менен дагы тыгыз байланыштабыз. Казакстан мамлекетинде ошол 9 медресеси, институттары бар экен. Бардыгы ушул мамлекеттен лицензия алып, ал жерден бүткөн балдар диплому жарактуу экен да, бул мамлекет тарабында дагы жарактуу диплом. Андан кийин анан башка вуз деп коебуз, жогорку окуу жайларга тапшырууга дагы ал өбөлгө түз бере алат экен да. Биздикилердики андай болбой атат. Ошого диний билим берүүдү жогорулатуу, көтөрүүнүн максаты келечекте биздин ушул бүтүрүүчүлөрүбүз коомдо өзүнүн ордун тапса деп атабыз. Медреседе окуган жаштарга кесиптик билим берүү долбоорунун алкагында Билим берүү министрлиги тарабынан бир канча кесиптик лицейлер менен биргеликте атайын окуу пландары иштелип чыгууда. Медреседе окуган жаштарга буларды коомго аралаштыруу үчүн, социалдаштыруу үчүн кесиптик лицейлерде кошумча кесиптик эксперименталдык билим берүү жөнүндө сөздөр, сунуштар каралып жатат. Эгерде эндиги жылы ушул эксперименталдык пландар бекилип, министерстволор, комиссиялар аркылуу чечилсе, ушул суроо чечилмек. Жаштар медреседе окуган диний гана багытта билим албастан кесиптик дагы багытта билим алышмак. Медреселерде окугандар булар эртеден кечке медреседе окугандыктан эксперименталдык план катары 2 күн кесиптик билим берүү, 4 күн ошо медреседе окуу боюнча ушундай эксперименталдык пландар каралууда. Эксперименталдык долбоорго 4 жана 47 лицейлер катышайлы деген үмүттөбүз. Ушул окуу пландары иштелип чыгып бүткөндөн кийин ушул окуу пландары бекитилсе, эмдиги жылдан баштап буларга кошумча кесиптик билим берүү каралмакчы.